Биз бул кино негизи биз кыргыздар үчүн тартканбыз, алдын ала эле билгенбиз. Кинотеатрларда билеттер жетпей улам коюлуп ушундай болду эле. Жалаң гана мындай жакшы каармандар ырдаш керек деп терс каармандарды ырдаткан жокпуз да. Балдардын тили орусча чыгып атат, кыргызча контент жок. Барагырында мисалы исламга каршы эч нерсе жок. Кызыман мисалы үчүн ат эмне дейт, лошадь эмне дейт десе иго деп айтып калды да. 5 жылда фестиваль үчүн бир мультфильм тартып барып приз алып келип мен кыйынмын деп мактаныш үчүн эмес. Кыргыз тилин унутпай, кыргыз тилин мультфильмдер менен үйрөнүш үчүн тартылып атат бул мультфильмдер. 20 жаштагы бала кыргызча сөйлөш үчүн мамлекет, биз, сен, мен эмне кылдык деп мультфильмин кыргызча тартып берип койдуңарбы? Анан сураш керек да. Кыргызстандын 99% көрбөй турган кинону тартып чет өлкөдөн приз алып келип атышабыз. Карачы, ол ыйлап атат, бала тигине карап мультфильмди көрүп, дейт. Чоңдорго элек керекпи же керек эмеспи? Үркүн таасир этпеген кыргыз жок го дейм. Ар бирөөбүз эле үркүн дегенди укканда жүрөгүбүз бир жолу болуп кетет да. Саламатсыздарбы? Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары, бүгүн бизде конокто Кыргызстандын тарыхында биринчи мюзикл жараткан, ошондой эле азыркы учурда кыргыз анимациясындагы Айтуяк туралы, Козулар жана башка кыргыз анимациясындагы кыргыз тилинде чыгып жаткан жаш балдар үчүн мультфильмдердин жаратманы Айбек Дайырбеков агабыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Биздин чокорубузду кабыл алып келип бергениңизге терең ыраазычылык. Эми ушул даракыры чыкканда баарыбызга бул бир чоң ачылыш болгон да, ушундай мюзикл тартылыптыр. Эми бул мюзиклдан сырткары ал жактагы формалар, үндөрү, кыргыздардын мурунку костюмдары өзгөчө болду да. Анан сюжети боюнча да аябай көп талкуулар болгон. Ушул даракырынын тартылып калышынын тарыхын айтып берсеңиз, Дайырбек байке. Анан Айбек байке, кечиресиз. Андан сырткары жана да сүйлөшүп кеттик. Мюзикл деген өзү эмне? Анан мюзикл эмнеге мурун тартылган эмес? Совет доорунда, мисалы үчүн Кыргызстандын тарыхында өзүңүз айтып кеттиңиз, Совет доорунда дагы мюзикл тартылган эместиги жөнүндө. Эгемен доордо деле сиз ушул кийин эле бул акыркы 10 жылда тартылды биринчи мюзикл. Анан эмнеге тартылган эмес? Канчалык популярдуу, элге канчалык сиңимдүү болду? Ошол жөнүндө деги эле тарых таржымалына кайрыла кетсеңиз. Бул жалгыз эле мюзиклга тиешелүү суроо эмес го дейм. Жалпы эле Кыргызстанда негизи кино жагына келгенде, кино жанрдык жактан бизде кичине азыраак болчу да. Комедиялар дээрлик аз болчу, детектив, драмалар көп тартылды Кыргызстанда. Кийин деле ошо драмалар көп тартылып жүрдү. Азыр мисалы комедиялар өтө көп болуп кетти деп атпайбы? Ошо комедиялар тартыла элек кезде качан Кыргызстанда комедия тартылат деп баары эңсечи да. Анан анимациянын жоктугу да ошондон. Анимация өтө аз болчу. Кыргызстанда өзү 32 эле мультфильм тартылган. Кыргыз киносу дүңгүрөп турган кезде дагы, кыргыз керемети болуп турган кезде дагы Кыргызстанда өтө эле аз мультфильмдер тартылган. Балдарга арналган мультфильмдер дээрлик жок болчу, өтө эле аз да. Болсо анын баары сүйүп көрөт элек да. Анан мюзикл деле ошондой. Бизде жылына өзү 2-3 эле кино тартылса, алардын баардыгы көбүнчө ошо драма жакка басым жасалып, мындай жанрдык кенендик бизде жок болчу да. Анан анын үстүнө мурда технологиялар башка болчу. Азыр технологиялардын өнүгүшү менен мисалы азыр тартып атканда площадкадан, ошол тартуу аянтчасынан үндү ошол жерден жаздырып алууга мүмкүнчүлүктөр аябай көп да. Ар бир кинодо бүгүнкү күндө ошондой технологиялар менен, петличкалар менен, мону көзгө көрүнбөгөн кичинекей микрофондор менен түздөн түз жазылып алат. Алардын бир 70-80% ошол бойдон киного кирип атат. Калгандарын жетишпеген эпизоддорду гана, жетишпеген брак болуп калган үндөрдү гана ошол студиядан жаздырып атышат, үндөштүрүп атышат да. Ошондуктан ошол акыркы жылдары мюзиклга келип тартылып калган себептердин бири ошол болсо керек. Бул технологиялар, мындай микрофондор, ошол эле кайра дубль жасаганга сценариптик камералар мурда бар болгондо,
мүмкүн буга чейин да тартышат беле. Мисалы биз мюзикл болгондуктан ал жерде пластика болот, ал жерде ритм, өзүнүн ритми бар, ыры бар. Ошондуктан мюзиклда 2 дубль менен 3 дубль менен тартуу өтө мүмкүн эмес да, кыйын да. Биз мисалы Дара кырында эң көп дубльдар эсимде 27 дубль тартканбыз. Себеп дегенде ал жерде мушташып келип күрөшүп келип туруп, анан диалогун айтып туруп, анан ыр башталып кетиш керек да. Бул кандай десем, актерлорго да талап эң жогорку коюлат да. Хореографиясы болуш керек, дикциясы, актерлук чеберчилиги дагы болуш керек. Анан өзү турмушта дагы спектакльдерде сахнада ырдап жүргөн актерлор болуш керек. Ошондой актерлор гана мына мюзиклди айкалыштырып, мындай бир оркоюп чыгып калбай турган бир каталары жок ойноп кете алат да. Анан дагы бир себеби мурда тартылбагандыгынын, бизде Кыргызстанда музыкалык драма деген факультет жок да, специализация жок. Бизде актерлорду даярдайт, өзүнчө даярдайт, консерватория ырчыларды өзүнчө даярдайт. Бириктирип даярдаган бизде андай класстар, мастерскойлор, факультеттер жок. Мисалы Оңшу Казакстанда бар. Ошондуктан Казакстанда кадимкидей академиялык драма театрлар менен чогуу, башкада музыкалык жаштар театрлары бар да. Астанада бар. Мисалы Кыргызстанга ошол Астана музыкалык жаштар театры коюп келгенде, спектакль коюп келгенде бардык, көрдүк. Эч реквизити жок. Жалаң пластика менен, жалаң ыр менен 30-35 кыз жигит хор менен ырдаганда бизде филармония жаңырып турду да. Тим эле сонун коюшат экен. Бизде андай актерлор дагы өтө атайын даярдалган эмес. Актерлор бар, ырдап жүргөн, комуз чертип, бийлеп жүргөн, бирок алар мындай жана жалпы эле класстар, жалпы класстар менен баарына өткөн сабактар менен мыкты өздөштүрүп кетишкен. Жалпы жолунан жыл сайын 5тен, 10дон, 20дан бизде антип бүтүргөн актерлор жок. Анимация боюнча дагы ошондой. Коңшу Ташкентте, Алматыда анимация тарткан студиялар бар. Анимацияны окуткан искусство университетинде факультет бар. Бизде андай факультет жок. Ошондуктан бизде азыркы аниматорлордун баардыгы булар кандай самоучкаларды ошол студиялардан үйрөнүп, интернеттен, видеолордон үйрөнүп, кыска 3 айлык, 5 айлык курстардан окуган балдар. Мисалы биз Бакир Байке түрүү кезинде бул ошо ВГИКте окуп келген аниматор, режиссерлор ошол бизди 1 жыл окуткан. Биз окуткандан кийин эле 1 жылга биз бүткөндөн кийин 1 жылга жетпей көз өтүп кетти. Анан азыр эми Компас колледжде акыркы 2 жылдан бери ошо специализация кирип окутуп башташты. Ошол балдар эми азыр жаңы бүтүп атышат. Быйыл, билишимче, быйыл 1 выпуск болду окшойт. Эми ошол балдар көбөйсө, азыр анимациядагы алдыга жылып, сапаты да өсөт. Сизге идея каяктан келди ушундай Дара кыры деген мюзикл тартыш керек деп? Анан сценарийде кандай жаралып калды ал жакта? Мисалы үчүн ал жакта эми эски Кыргызстандын орто кылымдардагы, балким соңку орто кылымдагы кыргыздардын образы, коому чагылдырылып атпайбы мюзиклыңыздачы? Эмнеге ушул убакытты тандап алдыңыз? Коом кандай кабыл алды? Ушул менин оюмча аябай популярдуу болгон. Ар бир 2 адам ушул Дара кырын талкуулап калышкан да убагында. Дин тараптагылар кандай кабыл алды? Деги эле сценарий кантип жаралып калды? Ошого токтоло кетсеңиз. Бул эми Дара кырынын ичинде мен бала кезде көргөн дейм да, бала кезде угуп жүргөн ошол 2 окуя кирген. Бири жанагы мазардын чабылып кетиши, экинчиси жанагы өзүнүн башын кун ордуна берген аксакалдын окуясы. Бул экөө тең ошо бизде Кочкордо болуп өткөн окуялар. Ошол окуяларды мен сценарий жазгандан кийин көпкө чейин сценарий бүтүрө албай жүрдүм. Кадимкидей драма, кадимкидей кино же бир мындай жомок сыяктуу кылып тартайын десем, такыр эле окшошпой койду да. Мен кандай десем, сценарий даяр болгондон кийин ар бир эпизодду элестетип көзүңдү жумуп отуруп мындай башыңан өткөрөсүң да. Анан кийин режиссерлук сценарийге отуруп, анан аянтча барып тартасың. Бул жерден такыр окшошпой атты да. Мурда илгери дагы бир ошо мюзикл тарткым келип жүрчү. Биз жанагы Сезбек Исканалиев менен Замир Арыкбаевдин Даткайым
клиент тартканда ошол стилистика өзүмө жагып калган, элге да аябай жагып, аябай сиңип популярный болгон. Ушундай кино тартса, музыкалуу кино тартса болчу да экен деп койгом. Анан бүтпөй аткан сценариymден бир күнү отуруп эле ошо бир ыр менен кылып көрсө кандай болот экен деп отуруп элестетсем өтө сонун жарашып калды да, мен оюмдачы, кыялымда. Анан эмне үчүн жана сценарий бүтпөй жүрдү себеп дегенде, жана мазар чабылганда анын бир касиети бар да, ошол касиетин кантип көрсөтөбүз деп, же бир голливуддук спецэффекттер менен көрсөтүш керек болчу. Аны табигый кубулуштарды пайда кылып, шамал кылып, жер титиретип, бир нерсе кылыпчы, же башка бир чыгармачылык каражаттар менен. Анан ошол музыкада бул кинонун бирден бир каражаттарынын бири. Ошондуктан музыкалаштырып элестетип көрсөм аябай жарашып калды. Анан биз уже мюзикл кылып тартабыз дегенден кийин мен жана жазылган диалогдордун баарын бөлүп алып, сценарийди дагы Бактыгүл Чотурбай эжекебиз менен барып сүйлөшүп отуруп, моундай диалогдор болот, моундай ырлар болот деп ошолорду бердик. Анан Бактыгүл эже азыр санын унутуп койдум, бирок 1000ден ашык ыр саптарын жазып берди. Ошолордон тандалып отуруп, ошонун 10дон бири гана кирди да. Анан Жолдошбек Апасов менен да болжолдо ошентип иштедик. Мен сценарийди берип, анан могул жер моундай окуя, могул ыр болжол менен моинтип ырдалыш керек деп. Анан азыркы мюзиклдердин айырмасы илгерки мюзиклдерде окуя кетип баратып, окуя токтоп туруп, анан актерлор ырдап баштачу да. Анан могул акыркы бир 10-15 жылдан бери, ошо Дарак ыр чыгаардан мурун бир 7-8, мүмкүн 10 жыл мурунбу, жаңы подход пайда болгон. Ошол кинонун ичиндеги ырлар айкалышы окуянын түртө турган ырлар болуш керек деген принцип менен тартылды да. Акыркы мисалы жанагы La La Land ошондой, мисалы Отверженный Гюгонун чыгармасы боюнча тартылган. Мюзикл дагы ошондой. Ал жерлерде ырын алып салсаң, окуя түшүнүксүз болуп калат. Ыр өзүнчө клип эмес, кинонун ичиндеги ыр диалог катары, ыр эпизод катары окуяны алдыга түртүп турат да. Биз ошондой принцип менен меники өзүнөн өзү эле ошондой болуп калды. Себептен биз башында жөнөкөй эле сценарий болуп жазылган, анан диалогдорун ырга айланттык. Ошондуктан Дарак ырынын ичиндеги ырларды алып салса, сюжет да түшүнүксүз болуп калат, окуя дагы түшүнүксүз болуп калат. Анан дагы бир өзүбүз карманган эрежелер болду. Поэтика да, бул поэзия. Ошондуктан ырлар бизде кинодо жалаң гана мындай жакшы каармандар ырдаш керек деп, терс каармандарды ырдаткан жокпуз да. Ошондуктан биз кинобузда Кебек да ырдабайт, Өгүз да ырдабайт. Анан аттарын дагы түшүнүктүү болсун деп, ошол Заманбапта болсун деп, негизи болгон окуяда өзү Назар бийле, биз аны бүгүнкү күндөгү мындай бизнесмендерге да тиешелүү болсун деп, ошол бийликке чиренип кеткен адамдарга тиешелүү болсун деп атын Мазарбай кылып койгонбуз. Ушул мюзиклды тартканда каражат маселеси кандай болду? Балким өзүңүз коммерциялык бир проект катары тартып, анан өзүн актаган проект болдубу, же грант издеп, же Кыргыз фильм каржыладыбы, же мамлекет жардам бердиби? Бул финансылык жагынан бул эң эле кызыктай болду. Башында министрлик акча беребиз деген, кинематография департаменти да акча беребиз деген, президент да акча беребиз деген. Президент өзү айткан эмес, президенттин кеңешчиси презентация кылып, ошо материалдарды көрсөтүп, ал эмес кинода черновой монтаж даяр болгондо дагы биз кандай десем, беребиз деген кишилерге биз ишенип алып туруп баштадык да. Анан биз баштап тартып бергиле, анан жардам беребиз деп коюшту. Биз мен биринчи чоң кином болгондуктан тажрыйба жок да. Анан ишенип алып туруп биз күч кредит алып баштаганбыз. Анан костюмдор көпкө тигилет. Мен башында ойлогом, бюджети негизи башында аягында сарпталган акчадан 3 эсе аз болчу негизи бюджет.
Анан биз баштаганда эле эң биринчи эле карасак костюмдар жок экен. Кыргыз фильмге барып карасак, кыргыз фильмде тээ илгерки ак эле биздин тукумундагы костюмдар экен. Алардын баары көбү эскирип калган, чирип кеткен. Анан көбү кандай десем кичине жүдөрөөк болуп кетиптир да. Бизге мюзикл болгондон кийин ошо бул дагы биздин бир принциптерибиздин бири болчу. Мюзикл болгондуктан турмуштагыдан бир 20% коозураак болсун деп чечим кабыл алгам. Анан ошондуктан костюмдардын баарын бүт баарын жаңыдан тигүүгө туура келди. Биз ошо Айдай Асангулова, Дөөлөттөр, Нуржамалдар болуп кыргыз фильмге өзлөрү кирип бүт карап чыгышты складта. Бүт карап, ар бир буюмду, ар бир өтүктү, ар бир курду карап чыгышып, 56 эле ошондой гана буюм таап чыгышты жарактуу деп. 56 буюм ал бир кишиники мисалы кийгенде шымы болот, белбоосу болот, көйнөгү, өтүгү, башында тебетеги же калпагы 10 кишиге да жетпей калды да. Алар да түгөл эмес, комплект эмес да. Комплект бир да комплект чыкпай калды кыскасы. Анан бүт баарын жаңыдан тигели деген чечим кабыл алдык. Анан ошо костюмдарга биз кредит алып, акча сурап келип, чү дегенде эле миллион сомдон ашык акчаны ошо костюмдарга салып салдык. Башталганда эле бүткөнчө андан да көп акча кетти. Жана өтүктөрдү заказ бердик, өтүктөр да бүт баары тигилди. Музейдеги экспонаттардан алып, башка каармандардын кийимдери бүт колго тигилди. Себеп дегенде крупный план болгондо бети көрүнүп турганда софтору орусча айтканда бул машинкеники болбош керек деп, кол менен тигилгени көрүнүп туруш керек да. Анын башка каармандардын кийимдерин бүт колго тигишти, өтүктөрүн дагы бүт колго тигишти. Анан массовканыкын гана биз ошол цехтерге бердик. Баш аягы 220 комплект беле ушундай костюм тигилген. Ушул костюмдардын уникалдуулугу мындай деп эсептейм да мен. 20-жылында Совет доорунда кыргыз костюму өзгөрүп кетти да. Көп нерсе мындай ашып ташып эле көп биз опералардан же ошол сиз айтып аткан башка кинолордон карасак деле кыргыз костюмунда мурунку чын эле кыргыздар колдонгон костюмдардан караганда өзгөрүлүп кеткен 20-жылында. Ошо Айдай Асангулованын эмгеги менен башка дагы биздин этнографтардын эмгеги менен ошо 19-18 жылдагы кыргыздардын же Антипина тартып алган кыргыздардын костюмдары кайра азыр ордуна келтирилип, анан сиздин тасмаңызда биринчи жолу колдонулду окшойт да. Мен ошол тасманы көргөндө кийимдерин көрүп дагы таң калгам да. Ушундай Бүт баары музейден эски тарыхый уникалдуу этнографтар иштеп чыкканы көрүнүп турат да. Азыр мындай суроо бергим келип атат. Элдер кандай кабыл алды ушул мюзикл чыкканда? Менин оюмча бул аябай популярдуу болуп, кинотеатрларда билеттер жетпей, улам коюлуп ушундай болду эле. Бурукку немеге костюм боюнча кошумчалап кетейин. Ошондой болсо керек, себеп дегенде Central Asia Fashion Award дегенде дизайнерлердин премиясында ошо дарагырына атайын чакырып премия беришти. Эң мыкты костюмдар депчи. Эң мыкты кинодогу эң мыкты костюмдар деп. Анан эмеси боюнча биз ойлогонбуз. Биз бул кино негизи биз кыргыздар үчүн тартканбыз. Алдын ала эле билгенбиз. Ырларды которуш кыйын да. Бул субтитр менен болгондо бул кишилер көрбөйт баары бир. Фестивалдарга кереги жок болуш керек мындай кино деп. Биз ошо элдик кино болуп тартып, бир дагы фестивалга бара электе Бишкектен бет ачарын кылдык. Бишкектен 28 февралда бет ачарын кылып туруп, 1 марттан баштап ошо жаз дарагыры менен башталат деген пиар компания менен прокатын баштаганбыз. Анан Бишкекте башталгандан кийин ошол Россиянын кинокритиктер конфедерациясынын президенти Кирилл Эмильевич Разлогов ал кезде түрү эле ошол биздин кинобуздун Черновойун көрүп калыптыр. Себептен биз үйрөнүп Москвадан жазадык да толугу менен. Бүгүнкү күнгө чейин Москвада жазылган, эң мыкты студияда жазылган, Синеплопта жазылган жалгыз тасма. Алардын баары Питерде жазылат. Питер менен Москванын айырмасы баары бир бар. Себеп дегенде Диснейдин, Netflixтин кинолорунун баарын дубляжы Питерде эмес, Москвада болот. Эң акыркы заманбап технологиялардын баары ошол жерде. Синеплоп деген чоң студия бул. Россиянын эле эмес, Европанын эң чоң 5 студиясынын бири.
бизден ошо звукорежиссер биздин продюсерибиз жана биз Кыргызстандан министрлик кинематография департаменттери секир акча бербейбиз дегенден кийин биз айла жок акчаны чет өлкөдөн издеп баштадык. Ошондо биздин долбоорду ошо Снетрейн деген компания колдоп, Татьяна Петрик менен Андрей Алексеевич Епифанов ушул эки продюсерлер колдоп 50% ошо Россия тарап көтөрдү да. Ошондон кийин биздин черновой монтажыбызды ошол Разлогов көрүп калып, анан А классына кирген ошо Московский кинофестивалга катыштырып премьерасы ошол жерден болду. Анан ошол жерден дүйнөлүк кинокритиктер көрүп, ошондон аябай эметип кетти да. Башка фестивалдар баары өзлөрү чакырып демеди. Мисалы кыргыз киносун А классында бир жолу барып көрсөтсө аябай сүйүнүчүбүз да. Андан А классында 3 жолу катышты. Биринчи кино бүтө электе, жана Work in Progress деген кино бүтө электе алып барып көрсөтүп, ошо кинону бүтүргөн акча издеген программасына катышты Таллиндин. Андан кийин Московский фестивалынан премьерасы болду. Анан Пусанга чакырышты Московский фестивалдан кийин. Пусанда аякта да көрсөтүлдү. Андан кийин кайра Таллинге 1 жылдан кийин кайра барып дебютанттардын конкурсуна катышты. Анан ортодо Монреалга да чакырышкан, бирок бизге тандаш керек болуп калды. Анан биз ачык эле жаздык Таллинге. Ушундай болуп атат, силердин алдыңарда, силердики ноябрда экен фестивалыңар. Монреаль ага чейин чакырып атат силерге чейин, анан Пусанда чакырып атат. Анан өзлөрү жазды, Монреаль ошо чарчап калган фестиваль жакында жабылат дешти. Аяка катышсаңар бул башка фестивалдарга таасири болбойт, андан көрө Пусанга бергиле, Пусандан кийин биз алганга макулбуз дешти. Монреалга көрүп койсоңор, Монреалдан кийин биз албайбыз дешти. Анан биз Монреалдан отказ берип ошо Пусанга катыштык, анан Таллинге катыштык. Бул фестиваль үчүн, тартылбаган кино үчүн такыр эле мындай таңкала турган окуя болду. Көрсө ошол биз жанагы кандай десем, көп нерсени билбей өзүбүз туура жасаган экенбиз. Биринчиси жанагы мюзиклдерди тартуу системасынын жаңы системасын колдонуп турбуз. Себеп дегенде мен киного сюжетти алдыга жылдырбайт деген ырлардын баарын ыргытып ийгем да. Кинонун ичинде сюжетти алдыга сүйрөй турган гана ырлар калган, эпизоддордо бүт ошондой. Анан мен дагы бир бул мени көрсө менин эле өзгөчөлүгүм эмес, бул ошо мыкты мюзиклдер ошондой рецептмен тартылат экен. Жана адам негизи турмушта туруп жөндөн жөн ырдабайт. Кыргыздын тарыхында да, кыргыздын маданиятында, салтында бала төрөлгөндө бешигири бул кубангандыктан, бул бакыттын таалайдын, мындай бакытка балкып турган, ырдалап турган бешигири баланы уктатып атканда эне мээримен төгүп отуруп, ашыктык ырлары сүйүүдөн ырдайт. Ал эми ошок күйүттөн ырдайт. Адам жөн туруп ырдабайт да. Адам сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир жакшы жогорку же төмөнкү эмоционалдык абалга кирип туруп ырдайт да. Мен да ошол жана диалогдор жазылгандан кийин кайсы кыл жерден ырдаса болот деп ошо эң же адам кубанган жерлеринде, же бир кайгырган жеринде, же өлүмгө кетип аткан жерлеринде, же сүйүп турганда ошол жерлерине гана ырларды жаздырганбыз да. Көрсө ошондой азыр акыркы 15-20 жылдан берки мюзиклдерге коюлган талаптар ошондой экен да. Бүт мюзиклдер, жаңы мюзиклдер ушундай эрежемен тартылат экен азыр. Азыр сценарий жазылганда мен ушул кино тарапты көп биле бербейм да. Сөзсүз түрдө тарыхчы, этнографтар менен чогуу иштешип, анан коом эмне талап койсо ошого ылайыктап тартылабы? Мисалы үчүн дарагырын азыр көрсө, бизде коомдо мындай мазар деген, арам деген сыяктуу бир талкууларды жаратышы мүмкүн да. Же кайсы бир көйгөйдү көрсөтүш үчүн тартыш керекпи? Этнографтар кантип айтат, маркетологдор эмне дейт бул жөнүндө?
мисалы үчүн маркетологдордун максаты бул кино сатыш керек. Азыр анимация менен иштеп жүргөндө аябай көп кези көп жолуктуруп атабыз. Тарыхчылар менен биз алдын ала бир сыйра кеңешебиз, интервью дагы алабыз. Мен азыр чоң проектке даярданып атам. Мисалы Кыргызстандагы менен деген тарыхчылардын баары менен интервью алып чыктык да. Анан кино сценарий даяр болгондон кийин бүт баарын окутуп чыгабыз. Анан мисалы биз дараагырын тарта электе дагы ошо дин өкүлдөрү менен да кеңешкенбиз. Даяр болгондон кийин дагы мисалы Чубак ажы муну барып көрүп кеткен, киноңор мыкты экен деп кеткен. Бирок мен мактап жаза албайм, туура түшүнгүлө деп кеткен да. Анан дараагырында мисалы исламга каршы эч нерсе жок. Мазарды эч ким, мен арам деген уккан эмесмин, себеп дегенде мусулман өлкөлөрдүн көбүндө мазарлар бар. Анан сценарий жазылып атканда да жана мазардын жанында отурганда сөздү аябай көпкө чейин формулировкасын таба албай атып, анан ошол көп неме форумдарга кирип дагы материалдарды жанагы динге тиешелүү нерсе болуп калганда эле кырылышып эле жатып калышат эмес, талашып, ошолордун баарын окуп чыктык, анан кандай туура болуш керек депчи. Анан мисалы жанагы мазарга сыйынбайт, мазарга зыярат кылат деген сөздү мен ошол форумдардын биринен таап чыккам. Ошо туура болсун депчи. Ал жерде бул кичинекей детальдардан дагы бир кинонун мазмуну башка жака бурулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул кино алдын ала эле бул исламга каршы чыккан кино эмес, алдын ала эле бул башка диндерге да каршы чыккан кино эмес. Бул негизи эле бул дин жөнүндө кино эмес да. сонун келечекте ушул мюзиклга кайтайын деген пландарыңыз барбы? Дараагырын тартып өткөндө чын айтайын аябай чарчаганбыз. Туура 1 жыл тарттык, кыйын экен. Актёрду жоңган ойнотпостон ошо эмоцияга киргизип туруп, анан ыйлатып, ошону ырдатыш, же сүйүнтүп туруп, же сүйдүрүп туруп анан ырдатып, ошол учурда пластикасы дагы, актёрлук ишин дагы, анан ошону туура ритм менен оператор менен кошо тартып туура монтажлаш бул өтө кыйын экен. Анан бүткөндө негизи башка экинчи мюзикл тартпайм дегем. Башталып атканда негизи айтып эскертишкен, мюзикл баштабай эле койсоңчу өтө кыйын деп баары эскертти. Анан мен жаштык менен мастык менен жок тартабыз деле билбептермин да, билбестиктен баштап алып, баштагандан кийин бүтүрдүк. Бирок бир четинен кыйын болгону менен бир четинен жеңил да болду. Себеп дегенде жана актерлор менен иштеп атканда биз музыканы съемка баштала электе эле жаздырып, угуп, актерлор баары түшүнүп, анан музыканы фонограмманы койгондо актер состояниясына дароо кирет экен да, биринчиден. Экинчиден жана басканда, кыймылдаганда музыканын ритми менен кыймылдап калат экен. Камера да ошол ритм менен кыймылдап калат экен. То есть башкача айтканда жана кино финалдык монтажда кандай боло турган болсо, ошентип тартылат экен да. Көп кинолор мисалы баштап атканда музыкасын даже ойлошпойт. Мен моундай ритм менен тартылыш керек, могул жерде моундай монтаж менен кылам, моундай ритм менен монтаждайм, финалдык кино моундай болуш керек деп съемка баштала электе эч ким Кыргызстанда антип иштебейт да. Биз болсо ошентип тартканды үйрөнүп алдык. Мен кийин ошону анимацияда да колдонуп жүрөм. Азыр биз мультфильм тартып атканда алдын ала музыка жазылат. Мисалы Амантай менен Айтуяктын экинчи сезонунда азыр бир сериясында комуз жөнүндө ноталар менен. Анан анимация баштала элек дагы эле раскадровка бүткөн, аниматик бүткөн, бүткөндөн кийин ошого композиторду отуруштуруп, музыканы комуз даяр болсун. Финалдык анимацияда кандай комуз чертилет, ошол азыр анимация баштала электе жасап берилет да. Азыр композиторлор менен звукорежиссерду кыйнап ошону жастырдык да. Себеп дегенде биз анимациясын бүтүрүп анан үстүнөн музыканы чаптап кичине окшошпойт да музыка. Ошондуктан мен кийинки киномдо дагы Эрмен жытында музыканы алдын ала жаздырып алып анан съемкага чыктым. Бул негизи туура экен да. Ошондуктан башка дагы жаш режиссерлор, улуу режиссерлор менен баары укпайт. Жаш режиссерлорго берер кеңешим композитор менен, үн режиссер менен сценарийдин деңгээлинде иштеп башташ керек. Съемкага чыга электе сүйлөшүш керек, съемкага чыга электе могул жерге кандай музыка коесуң деп чогуу сүйлөшүп, себеп дегенде композитор Кыргызстандын мыйзамы боюнча бул постановщиктерге кирет. Коюучу деген өзүнчө статус бар. Режиссер, оператор,
ошолор менен бирге сүрөтчүлөр менен бирге композитор да, ошондуктан композитор менен кино тартылып башта электе иштешип башташ керек, алдын ала кеңешип. Себептен кинонун сценардык драматургиясы эмес, музыкалык дагы драматургиясы болот. Ошону үн режиссеру менен композитор менен чогуу отуруп, могул жерде кандай музыка болот, кандай темпте кетет, кандай ритмика кыласыңар деп алдын ала сүйлөшсөңөр, ал кишилер дагы, алар дагы тажрыйбалуу кишилер, алар дагы толтура режиссерлор менен иштеген буга чейин. Алар өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, кеңештерин, сонун кеңештерин айтышат. Азыр кыргыз анимациясы жөнүндө айтып кетпедиңизби? Бизде чоң бир көйгөй экен, азыр дагы балдардын тили орусча чыгып атат, кыргызча контент жок деп. Айылдарда деле ата энеси баары кыргыз тилдүү, коом кыргыз тилдүү болгону менен балдардын көбүнүн тили орусча же таза кыргызча сүйлөй албайт да, мындай айтканда. Анан кыргыз контентин сиз жаратып атыптырсыз акыркы жылдары. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеге азыркыга чейин бизде ушул керемет көчтөн баштап башка көп деле билбей келгенбиз да. Анан азыр сиз тарткан мультфильмдер Баластанда көрсөтүлүп атат, YouTube'да бар. Ал дагы жетишсиз болуп атат да. Көйгөй эмнеде? Спрос, элдерде талап аябай чоң экен, бирок контент аз. Талап чоң, контент аз, тарта турган балдар жок, аниматорлор жок. Жана айтып өтүпмүн, Кыргызстанда окушкан эмес. Былтыр Россияда орусча анимациянын жалпы саны, жаңылбасам, 165 саат тартылды. Ошол эле учурда Кыргызстанда былтыр 400 мүнөт тартылды. Бул өтө чоң негизи. Буга чейин тартылчу эмес. 10-жылдары дээрлик тартылбай калган. Билишимче 4 эле мультфильм тартылды кыргыз фильминде. Анан ошол эле бюджеттерди алып, ошондой эле акча менен, бирок сапатын аябай жакшыртып биз тарта алдык. Себеп дегенде, кандай десем, өкмөт менен негизи иштеш өтө оор да. Өкмөттүн өзүнүн нормативдери бар, бир кичинекей айлыктарды коюп берип коет. Анан акча, кандай десем, түшүнүксүз сарпталат да. Ошону туура саптаса, жакшы эле чоң эмгектерди жаратса болот. Бизде буга менин оюмча жөн эле көңүл бурулбай келген да. Эч ким, эми кандай десем, экономика деп жүрүп, тилге көңүл бурулбай калган, мультфильмдерге, кичинекей балдарга бурулбай калган, курчак театрларга көңүл бурулбай калган. Мен бала кезде биздин айылда немелер бар болчу, кружоктор бар болчу. Дом пионеров деп койчу. Ошол жерге барсаң, ичинде бүт бары бар болчу. Азыр болсо айылдарда андай нерселер жок. Балдар убакыттын каяка короторун билбейт. Телефон чукулайт, телефонду ачса, ал жерде мультфильмдер англисче, корейче, орусча. Бала айылда отуруп алып, тили англисче чыгып атат да. Анан биз муну өзүмдүн балдарым чоңой баштаганда сезип калдым. Анан достор менен сүйлөшүп отурсак, бүт баарыбыздыкы эле ошондой экен. Тилдери англисче, орусча. Анан көрүп отурган мультфильмдерин карасак, бүт эле мультфильм көрөт, жылдырат, мультфильм көрөт, жылдырат. Жарым саатта бала 5-6 серия мультфильм көрүп болот экен. Ну погодилер илгери 10 мүнөт болчу. Азыр алар кыскарыптыр. 10 мүнөттүк мультфильмдер бүгүнкү күндө азыр бул подростковый деп коет, 12-14 жаштагы балдар үчүн ошо 10дон өйдө 10, 15, 20 мүнөттүк мультфильмдер экен. Кичинекей балдарга, тили жаңы чыгып келаткан балдарга, бакчадагы балдарга, 6-7 жаштагы балдардын мультфильмдери 5-6 мүнөт болуп калыптыр. Азыр 1 мүнөттүк мультфильмдер чыга баштады. Бул бир четинен бузуп атат да балдардын отурундуулугун, көңүлү чачырап кетип атат да. Тез эле 15 секунд сайын сериясын которуп, 15 секунд сайын мультфильмдерди алмаштырып, анан балдардын тили мультфильмден тарбияланып атыптыр. Анан кеңешип отуруп, мен мультфильмди гана билем, башка жагынан жардам бере албайм. Ошондуктан колумдан келген жардамды кылалы деп, балдар болуп чогуу отуруп кеңешип, анан мультфильм тартып баштадык. Салам достор, менин колумда эмне турат билесиңерби? Таптыңар, азаматсыңар. Бул деген күндарек календарь. Досторубуз жардам берди. Ошол досторубуз компьютерлерди алып беришти. Анан отуруп бир дозустун эмеси бар экен, кичинекей офиси бар экен.
эки комнатадыр ошол жака кирип мультфильм тартып баштадык, балдарды чогулттук. Биринчи өзүбүз тарттык, Лялевун деп 23 серия тарттык. Ал мындай анимацияны кармалап көрөлү депчи. Анан ага толугу менен ошо достордун жардамы менен гана тарттык. Эч бир фонддордон дагы акча сурай алган жокпуз, өкмөттөн да акча сурай алган жокпуз. Өтөн өзүбүз жаңы үйрөнүп атсак. Анан Лялевун тартылып бүткөндөн кийин анан күн балдары дегенди тартып баштадык. Бул биз 2020 пандемиядан кийин баштаганбыз. 20 жылы сүйлөшүп, 21 жылы жазында съемканы баштаганбыз. Быйыл 5 жыл болду. Анан күн балдары дегенде биз ушул Абдулет Абдыраимов деген жаш режиссерду чакырып келип таанышып, сүйлөшүп, кел ушул сен режиссер бол деп. Анан тиги Лялевунга дагы башка бала режиссер болгон. Ушул режиссерлор көбөйсүн деп, аниматорлор көбөйсүн деп, аны мен өзүмдүн колумда өтө бош эмес. Мен продюсер болуп бердик. Мультфильмде шоураннер деп коет. Жана ал көркөм жетекчи плюс продюсердин дагы жумушун, кызматын аткарган кишилерди ошо шоураннер дейт. Жана проект үстүнөн карап, көркөм жетекчилик кылып, кеңешин айтып, акча жагында, каражат жактарында чечип бере турган кишилерди айтат шоураннер деп. Сериалдарда ошондой да. Анан ошо Адрет тартты, күн балдары деген мультфильмди 5 серия бүтүрдүк. Биз аябай көп жумушту бүтүргөндөн кийин жана ошо күчүбүз жетпей бараткан кыргыз фильмине барып тарткан сериал биринчи бирби эки сериясы уже бүтүп калган. Анан көрсөтсөк аларга аябай жакты. Жакшы экен. Анан миллион сом беришти кошумча кылып. Ошо болгон ошо өкмөттөн алган жардам ошо миллион сом болду. Миллион сом менен биз алып 5 серия мультфильм бүтүрүп бердик. Миллион сомго ага чейин бир эле мультфильм тартылчу. 7 мүнөт, 10 мүнөттүк мультфильмдерди тартчу. Биз болсо 5 серия, 6 мүнөттүк сериядан 5 сериялы ошо күн балдарын тартып бүтүрдүк. Анан аны тарткандан кийин ошол жана неме деген ураалы менен кайра эле жазып бердим. Кыргызстанда негизи менин оюмча күнүгө бирден серия мультфильм чыгып туруш керек. Ошондо биз жана балдардын анимацияга болгон таламын 5 жылда толуктап бере алабыз да. Себеп дегенде жөн эле калькулятор алып эле эсептедим. Бир бала бир күндө жарым саат жок дегенде мультфильм көрөт экен. Бул демек 6 мүнөттөн эсептесек 30 мүнөттө бул 5 серия. Биз күнүгө 5тен серия тарта албайбыз. Жок дегенде бир күндө бир эле сериядан тартсак дагы ошондо 5 жылда араң биз балдардын мультфильмге болгон суроо талабын толуктай алат экенбиз. Бүгүнкү күндө күнүгө мультфильм бирден серия мультфильм тартылбай эле. Былтыр Кыргызстанда тартылган мультфильмдердин теңин биз тарттык. Ошо Козулардын 2-сезонун тарттык. Амантай менен Айтуяктын 1-сезонун, анан Быйтыктар деген мультфильм тарттык. Жалпы 200 мүнөттөй тарттык. Ошо бизге окшогон отуруп алып фестиваль үчүн эмес, 5 жылда фестиваль үчүн бир мультфильм тартып барып приз алып келип мен кыйынмын деп мактаныш үчүн эмес. Балдар көрүш үчүн, балдар кыргыз тилиндеги өзүлөрүнүн баатырларын таанып, кыргызча нукка сиңип, кыргыз музыкасы менен чоңоюш үчүн, кыргыз тилин унутпай, кыргыз тилин мультфильмдер менен үйрөнүш үчүн тартылып атат бул мультфильмдер. Ошон үчүн азыр кандай десем, сапаты жакшыбы, жаманбы биз ошол санын көбөйтүп алышыбыз керек. 5 жыл тынбай күнүгө бирден серия тартсак, ошондо санын кылып алсак, анан акырын сапатын өтө берсек болот. Мен ушул уран деп коёмбу, максат деп коёмбу, жалпы кыргыз аниматорлор үчүн, жалпы эле кыргыз маданият министрлиги үчүн дагы ушул максат керек да. Ушуга жетишип алсак, анан сапат жагын ойлоно баштайбыз. Азыр мындайча айтканда 1 айга жетпеген эле контент бар. 1 айга жетпеген эле контент. Аябай чоң көйгөй экен. Бул өтө чоң көйгөй. Анан эле эмне үчүн балдар 20 жашка чыгып калган, кыргызча сүйлөбөйсүң деп атырды бир тийебиз да. Ошол бала 20 жаштагы бала кыргызча сүйлөш үчүн мамлекет, биз, сен, мен эмне кылдык? Бала бакчадан кыргызча китеп алып барып бердиңби? Бала бакчасын кыргызча кылып койдуңбу? Үйдө отуруп көрүп аткан мультфильмин кыргызча тартып берип койдуңарбы? Анан сураш керек да. Такыр көңүл бурбайбыз, анан чоңойгондон кийин кыргызча сүйлөбөйсүң деп. Ооба да, сиз айтып аткандай бул тил эле маселе эмес, бул маданият, жан дүйнө, музыка, дил маселеси да. Анан сиздер ушул сценарий жазып атканда кантип
жазасыздар. Мисалы үчүн комузду кайсы жактан колдонуш керек же эски кыргыз каада салттарын колдоносуздарбы, тарыхты кантип чагылдырасыздар? бүт баарын колдон келген жердин баарынан чогултабыз. Мисалы биз азыр Амантай менен Айтуяктын экинчи сезонунда бизде консультанттар көп. Ошондой эле чет өлкөлүк консультанттарды коштук. Алар окуп турат. Бул жана гендердик жактан консультанттарыбыз бар. Сөйт дегенде жана биринчи сезонунда бир кадр кошулуп калган. Ошону бизге кичине жакпай, анан бул кадр чото кызыктай болуп атат, мага жакпай атат десем, ошол гендер жактан иштеп жүргөн кызыбыз бар. Ошол түшүндүрүп берди. Силер баары бир патриархалдык коомдо тарбияланган кишисиңер. Ошондуктан бирок азыр жаңы нерселерге көнүп келе, современный заманбап режиссер экенсиңер. Бирок мындай алипесин, азбукасын жакшы түшүнбөй атасыңар да, ошол киши түшүндүрүп берди да. Анан ар бир сценарист окуп турушат. Анан биздин сценаристтер менен кошо биз маданияттын билим жана илим министрлигинен да сурандык элек. Ушул бала бакчанын бала бакчаларда сабак берген, ошолордо тарбиячылары менен, директорлору менен бир чоң жолугушуу уюштуруп берлечи, консультация алып. Бир 30 кишини чогултуп беришти. Биз ошо сценарист менен продюсерлер болуп, режиссерлер болуп барып, баарынан кеңеш сурап, бүт баары айтып аткан нерселер менен жакшы кеңештердин баарын жазып алдык өзүбүзгө. Анан ошо мыктылар менен кеңешип турабыз бүгүн дагы. Анан ошол жерден көп темалар түштү. Мисалы, жана комуз дебедим мен, бир сериясында комуз, бир сериясында болсо ошол бешик ыр киргизели деп. Анан ошол Роза Отунбаеванын Демилгелер фондунун ошол бешик ырларын жаздырган эмес альбому бар экен. Ошолордун баарын угуп чыгып, арасынан бирөөсүн тандап, анан ошону сценаристке берип, анан ошону окуяга айлантып, азыр сонун бир серия жаралып атат. Бир сериясы болсо мисалы достук жөнүндө, бир сериясы болсо экология жөнүндө. Жана бизде каармандардын бири Дарак. Амантай менен Айтуякта бул кыргыздын мифологиясынын жаңы заманбап вариантын кылганбыз. Жана биздин дулдул, канаттуу дулдул ат деп коебуз го. Ошол дулдул аттын кулуну адашып кетип, шаарда жашаган Амантай деген бала менен дос болуп калат. Анан экөөнүн окуялары да. Анан ал жерде Дарак дагы бар, сүйлөйт, акылдуу. Анан ошол Дарак, Булут деген дагы каарманыбыз бар. Анан ошол каармандарыбыз негизи тегеректеги балдар көрүп турган турмушту, табиятты, жаратылышты, ошол балдарга эмнеси кызык болсо ошолго ылайыктап сюжеттердин баарын жазып атабыз да. Анан бүгүнкү күндө быйыл 16 серия, былтыр 8 эле серия тартылган. Быйыл эми 16 серияны Кудай буйруса бүтүргөн атабыз. Ушундай чоң көйгөй бар экенин мен өзүм балалуу болгондон кийин билдим. Азыр кызымдын тили түшүп аткан, 2 жашка жакындап калды да. Анан сиз айтып аткан азыр бешик ыры деп айттыңыз го, даяр бар экен деп. Мен эч жерден ошол YouTube'дан да издеп, мындай көп варианттар менен таба албай койдум да. Кыргызча китептерди таба албай койдум. Ушул 0 жаштан плюс деп коет го, ошол сыяктуу. Анан эң эле элементардуу бул жана жаныбарлардын үнүн кыргызча уй, мөө дейт деген сыяктуу контенттер жок экен да. Анан кээде орус тилде коюп берсек, азыр кызыман мисалы үчүн ат эмне дейт эмес, лошадь эмне дейт десе, иго деп айтып калды да. Анан ошондой чоң көйгөйдө контент жоктугунан айла жок, кээде орусча же англисче көрсөткөнгө туура келип калып атат да. Анан эми бул көйгөйдү кантип мындан ары чечебиз? Сиз айткандай 30 күнгө жетпеген эле контент бар болсо, Тартыш керек. Бул бизге окшогон студиялардан жок дегенде дагы бешөө пайда болуш керек. Студиялар бар, негизи көбү YouTube үчүн тартып атышат. Ошол жигиттер дагы ошол кыргызча контентке кайрылып келишсе болот эле. Арасында мыкты жигиттер бар, патриот жигиттер бар. Анан муну негизи өкмөт да колдош керек. Мен бир программа жазып бердим эле. Ошол ишке ашабы ашпайбы билбейм. Азыр дагы бир кыргызча кандай экен, государственное частное партнерство кыргызча кандай болуп калат? мамлекеттик жеке Мамлекет менен жеке ишмерлердин мындай коп продукциясы дейсизби, же азыркы мындай саркеч тил менен айтканда
коллаборациясы деп коелучу, ошондой керек да. Өкмөт анимация тартылган студияларды азыр бир 5 жыл 10 жылга колдоп берсе, акчаны бул акчаны карабай туруп берсе, ошо студиялар бутуңарга туруп алгыла деп туруп аябай көп мультфильм тартылса, бирок ошол мультфильм студиялар менен контракт келишим түзүш керек. Бутуна туруп алгандан кийин ошол анимациялык студиялар ошол эле кыргызча тартылган мультфильм англисче, орусча, корейче, түркчө которсо көрөт, аякта монетизациядан жакшы акча түшөт. Кандайдыр бир деңгээлге чыгып алгандан кийин аларды кое бериш керек да. Болду, сен байыдың, балдарыңды топтоп алдың, тажрыйба топтоп алдыңар, мындан ары ушул мультфильм өзүңөр тарта бергиле деп коюш керек да. Алар башка тилдүү каналдардан акча таба берет. Бирок милдеттендирип коюш керек. Бутуна туруп алгандан кийин 5 жылдан кийин өзүңөрчө кетесиңер. Хозрасчетко деп койчу эле илгери, ошондой кылып. Бирок келишим боюнча канча жыл акча тапсаңар, канча жыл ушул каналыңар өлгөнгө чейин ар бир сериясын кыргызча которуп турасыңар деп койсо, контент өзүнөн өзү чечилип калат да. Башында бирок уларга колдоп бериш керек да. Азыр өкмөт каражат жөнүндө айтып атпайбызбы? Былтыр ушул Маданият министрлигинин жаңы жылда отчетуна катышып калдым. Анан ал жакта ушул 2025 жылга, 2026 жылга болгон пландарда ушул көркөк тасмаларга деп чоң бюджеттерди көрсөтүп айтып атышты да. Алар кайсы жакка жумшалып атат, ошол жакка балким заявка жөнөтүп, ошол жактан бир долбоорлорду алса болобу? Аягын билбейм, аяка көп кызыккан эмесмин. Себеп дегенде толук метраждуу тасмага деп бөлүнгөн акча толук метраждуу тасмага бөлүнүш керек да. Аны барып алып туруп, бул жок тасма кино тартпалуу, бул анимация бөлүнүш керек деген да туура эмес. Анимацияга негизи өзүнчө бөлүнүш керек. Бирок Кыргызстандын мыйзамдардын биринде, кино жөнүндөгү мыйзамда жазылган биринчи кезекте кичинекей балдарга арналган чыгармалар приоритеттүү депчи. Бизде ошол колдонулбай келет да. Баягы мультфильмди коелачы. Биз кино тартып фестивалда приз алабыз деп режиссер алат да. Кандай десем, Кыргызстандын 99% көрбөй турган кинону тартып, чет өлкөдөн приз алып келип атышат. Жана эфирге чейин сүйлөшүп кеттик эле балдардын психоэмоционалдык абалы жөнүндө, анан мультфильмдер жөнүндө азыркычы. Анан сиздер ушул мультфильмдерди тартканда козуларды же башка кандай принциптер менен иштейсиздер? Анткени азыр көп ата энелерде ушундай көйгөй болуп атат, балдары чыдамсыз, урушчак болуп, анан ушундай жалаң ютубтагы ар кандай мындай дилетанттар тарткан видеолорду көрүп алып дагы өзүлөрүнүн абалдары бузулуп атат да. Сиздердин принциптер кандай? Сиздердин консультанттар кандай принциптерде иштейт? Бул жерде анимациялык контент экиге бөлүнөт чоң. Бири бул эфирдик сапат деп коебуз, бири YouTube сапат деп коебуз. YouTubeга кеткенде аны эч ким текшербейт. Монстрлар тартып, кызыл сары кылып, аябай мындай, кандай десем жанагы, мени кара деп айкырып турган үндөр менен боеп салса, кичинекей балдар көрөт да. Эфирдик сапатта тартылган мультфильмдер андайды колдоно албайт. Себеп дегенде биз мультфильм азыр тартып атканда биздин кээ бир серияларыбыз ырып кеткенде түшүнүп атабыз. Мисалы мультфильмде жанагы бала мультфильмден көрүп, туурап, өзүнө жаракат кылып ала турган серия болсо же окуя болсо, алар кирбейт. Себеп дегенде ал үчүн көрсөтүп аткан телеканал жооп берет. Ал жерде эми жооп берүүчү кишилер бар да, YouTube'да эч ким жооп бербейт да. Ошондуктан YouTube'га каалагандай тартып берсе болот. Ошондуктан YouTube'дагы контент менен балдарды өзүнө чакырыш жеңил да. Хайп болуп аткан, мода болуп аткан монстрларды коесуңар, бир коркунучтуу нерселерди коесуңар. Көрдүңөр эле, популярный болгон мультфильмдерде мындай 2-3 жыл мурун хайп болгон унитаздын башы чыгып турган эме каарман жөнүндө. Ошону тартат, эми аны телевизордон көрсөтө албайсыңар да. Биз дагы бала YouTube'дан көрсөтүлгөн эптеп эле просмотрлор көбөйсүн деп тарта албайбыз да. Биздин максат башкача. Ошондуктан бул жерде өтө кылдат мамиле керек.
демек консультанттар иштейт, анан көбүнчө ата энелерге кеңеш берет элеңиз, көбүнчө телевизордогу каналдарда фильтр болгон мультфильм ооба көрсө жакшыраак болот. мисалы ошол эле Свинка Пеппа, Три кота, Барбоскины сыяктуу мультфильмдер, булар эфирден кетип аткан мультфильмдер баары бир бул кандайдыр бир электен өткөн мультфильмдер. Ал жерде коркунучтуу нерселер жок. Ал жерде маданиятка, менталитетке каршы келген нерселер болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө болот, болбой койбойт. Бирок баланын психикасына түздөн түз терс таасирин тийгизе турган кадрлар ал жерде жок эмес, такыр эле жок да колдонушпайт. Анан жаңы эле бир нерсе айтып келатып сурооңор кандай эле? Электен өтөткөн, демек балдарга ушундай ТВдан көргөнгө сунуштайт экенсиз. Бул аябай жакшы экен. Мен үчүн дагы бир бул эме болду да, жакшы критерий болду. Анан ошо айтайын дегем, ошо мультфильмди колуна телефон кармай туруп эле каалаганын көрө бер дебеш керек. Бала менен кошо отуруп чогуу көрүш керек мультфильмди. Себеп дегенде 2 жаштагы бала бул дүйнөнү жаңы таанып келатат. 2 жаштагы, 3 жаштагы бала бул кандай десем, сезим талдыгы тарбияланыш үчүн, ошол адам кичинекей жаңы өсүп келаткан адамдан адам чыгыш үчүн бала менен кошо карачы, ол ыйлап атат, бала тигине карап мультфильмди көрүп, дейт. Карачы, капа болуп калды, карачы, сүйүнүп атат, карачы, экөө дос экен деп мультфильмдеги окуяны бала менен кошо сүйлөшүп отуруп көрсө, бала эң мыкты тарбия ошол. Анан азыр көрүп атпайсыңарбы? Мерис адамдар өтө көп болот го. Бул ошондон баланы кой берип койгон, бала телевизор менен же телефон менен өзү компьютерди ачат, ал жерде атыш ойнойт, ар кандай оюндарды ойнойт, видеолорду көрөт. Бала мерес болуп чоңойот да. Ошо бала менен кой берип койбой, кошо отуруп, жок дегенде 10-12 жашка чейин, 10-12 болбосо жок, мектепке барганга чейин чогуу көрүп койлочу мультфильмди балаңар менен. Бир күндө 5 мүнөт эле жетет. Бир күндө үйгө келдиңерби, Три кота болобу, козулар болобу, Амантай менен Айтуяк болобу, ачып бергиле, отуруп чогуу көргүлө, чогуу сүйлөшүп отуруп көргүлө. Анан өзү каалаган 2-3 серияны көрсүн. Ошентип отуруп баланы 1 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде мектепке барганча өтө мыкты кылып тарбиялап койсоңор. Бала ошол ата эне менен сүйлөшүп отуруп көргөндөн кийин ал дозу менен ошону сүйлөшөт. Өзү ичинен анализдеп отуруп көрөт, кийинки кинолорунда, чоңойгондо дагы жалгыз китеп болобу, окуя болобу, алдында бейтааныш адам болобу, анализдегенге үйрөнөт. Биз жана сценарий жазып атканда же кино, мен мисалы ошондойм. Бир кинону көрүп атсам, такыр түшүнбөй атсам, мен көргөн нерсемди сөзгө айлантып баштайм. Сөзгө айлантканда ал уже аңгемеге айлана баштайт, адам түшүнө баштайт. Ошол көргөн нерсеси сөзгө айланта албаса адам, бул кандай десем, бул өзүнүн ичиндеги өзү капа болуп атса, мен капа болуп атам деп айта албай чоңойот да. Бүгүнкү күндө кандай десем, эмпатия болуш керек. Адамдын кандай акыбалда экенин түшүнө билсе, бул турмушунда өтө жеңил болот. Аялы менен да жеңил болот, күйөөсү менен да жеңил болот, кийин чоңойгондо балдары менен жеңил болот. Кийин ошол өзүңөр карыганда ошол бала силерге келип, ата, ден соолугуң жакшыбы? Чарчагандайсың, кел отуруп шорпо ичебиз деген дейла турган балдарды чоңойтуш керек. Анан балабыз менен 3 жаштагы тилчи билеткан балабыз менен сүйлөшпөсөк, ал бала кантип чоңойот? Кеп ошондо да, ошо балага анализдегенди, өзүнүн сезимин айта билгенди, анан башка бирөөнүн сезимин түшүнө билген балдар ошентип чоңойот. Карачы, Амантай кайгырып калды, тиги кичинекей бала деп, сен кайгырып атасыңбы? Бул сага жагып атабы? Мисалы алма бер, алма даамдуу экен деп, кандай десем, пикирди жаратыш керек да бала менен. Үй бүлөдө. Айбек мырза, жанагыдан бери эле ошо кыргыз фильм, өкмөт, анан мурунку муундагы режиссер деген сөздөрдү мындай айтып сүйлөшүп атабыз го. Деги эле режиссерлор Кыргызстандагы, деги эле фильм чөйрөсүндөгү адамдар
кантип жашашат, аларда тилектештик барбы, бирикмелери барбы, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен кинодон алысыраак болгондуктан, мисалы үчүн мен тарыхчымын. Анан тарыхчылар эмне кылып атат Кыргызстанда билем, бул университетте же Илимдер академиясында же АУЦда тарыхчылар мындай депчи, алар бул жакта жолугуп турат, мындай бири бирине тилектеш деген сыяктуучу. А режиссерлор кантип жашап атышат? Кадимкидей эле. Мисалы үчүн азыр сиз тарткан тасмалар менен, мисалы үчүн азыр кошуналар, тиги аяш же дагы бир нерсе ушул сыяктуу тасмалар жылында аябай көп чыгып атат го, 10дан, 20дан, 30дан чыгып атат. Ал режиссер 40-50ден чыгып атат. Чогуу иштешесиңерби, комментарий бересиздерби ушул сыяктуу? Же эски бул 90-жылдары тартылган кинодогу жанагы агайларыбыз менен Темир Бирназаров сыяктуу Актанарым Кубаттар менен бир чогуу иш алып барасыздарбы? Бири бириңерге болгон тилектештик же комментарий же болбосо рецензия жазуу ушул сыяктуу бир байланыш барбы? Байланыш албетте бар. Мурда кандай десем, мисалы мен дараагырын бүт баарына көрсөткөм, ошо кесиптеш агаларыма көрсөтүп кеңештерин алгам, эрмен жытында калгам. Анан акыркы 1-2 жылда кичине кино чөйрөсү кичине жакшы эмес боло түштү. Алардын ичине аралашкым келбейт. Бул себептен менин чыгармачылыгым баары такыр башкача. Ал дараагырда эч ким тарткан эмес. Кийин да тартпайт болуш керек. Ошондуктан менин чыгармачылыгым, менин ордум, меники такыр өзүнчө. Анимацияда дагы ошондой. Жерден Актанбайке дагы, Эрнис Абдыжапаров да эч ким анимация тартпайт болуш керек баары бир. Ошондуктан бул каалайм каалабайм бул такыр башка чөйрө да. Сырттан караганда бирдей көрүнүшү мүмкүн, бирок ич ара келгенде кээ бир киночулар бири бири менен такыр жылдап көрүшпөйт да. Фестивалдарда жана туугандардай эле да. Жакшылык жамандыкта жолугат го. Анан мындай жүргөндө ар ким күнүмдүк иши өзүнүкү менен өзү, үй бүлөдөгөн өз балдары менен жүрөт. Кинодо деле ошондой. Баары өзүнүн группасы менен жүрөт. Чоң бир фестивалдар же чоң жакшылык жамандыктарда бир жерден кезиги жолугуп калбаса, дайыма жолугуп жүргөн кичинекей группалар бар, албетте. Ошол мисалы элдик коммерциялык комедиялык тасмалар тарткан балдар дагы ар кимдин өзүнүн студиясы бар. 10дон, 20дан, чоң студияларда кээде 40-50ден кишилер менен жүрөт. Мисалы бир ич ара бири менен аралашып жүрө берет. Мисалы гримерлер бүгүн тиги режиссер менен иштесе, эртең тиги режиссер менен иштейт. Гример киного келгенде бир ай ашып кетсе 2 ай болот да, подготовкасы менен кошо. Ал бүткөндөн ал режиссер бүтүп отура бербейт. Барат, ал башка режиссер менен иштейт. Бүрсү күнү башка режиссер менен иштейт. Монтажерлордуку да ошондой. Монтаж 1 айда бүтөт, эң оор монтаж 3 айда бүтөт. Монтажерден мен только мынол режиссер менен иштейм, ушул гана студия менен иштейм деп аны күтүп отура бербейт. Башка режиссерлор келсе алар менен иштеше берет. Азыр айтып кеттиңиз го, элдик комедиялар дегендей уктум да. Ошо жанагы Мен коммерциялык тасма деп айткым келбейт. Мен элдик тасма деп айтам да. Себеп дегенде ачыгын айтканда Актанбайке деле киносун эл чуркап барып көрсө сүйүнмөк. Ишенип койгула. Актанбайкенин мисалы азыр Кызыл Сары Кара Дайын киносу чыкты. Анчлаг болсо коммерческий, аябай коммерциялык жактан алганда ийгиликтүү тасма болсо, ишенип койгула, Актанбайке да сүйүнмөк, продюсер да сүйүнмөк. Просто эл барып көрбөйт да. Актанбайке өзүнө ошондой эмес түзүп алган. Мен фестивалдык гана режиссермун депчи. Ошондуктан бул жерде кичине коммерциялык деп айтыш туура эмесирээк да. Тескерисинче дагы бүгүнкү күндө коммерциялык аябай ийгиликтүү тасмаларды тартып аткан режиссерлор ошол киносуна кичине мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып, толугу менен оригиналдуу сценарий жазып, толугу менен чыгармачылык менен чын жүрөктөн тартса, ишенип койгула, фестивалдар алат. Ошол эле аяш болобу, ошол эле триллерлер болобу, даже ошол аятты деле мисалы Азамат чыгынып туруп сценарийин толугу менен оригиналдуу кылып жазып туруп, шаблонный нерселерди колдонбой, мыкты актерлор менен мыкты кылып ширетип туруп чыгарса, шашпай бир айда эмес, 1 жыл убактыңды бөл, даярдан 3 ай даярдан, анан 2 ай тарт,
анан 3 ай шашпай монтажда кайра оңдоп, монтаж бүткөндөн кийин шашпай бир 3 ай үнүн жаза кооздо ошентип чыгарса, ишенип койгула, фестивалдар дагы калат. Бул жерде ошондуктан мен жана коммерциялык тасма, анан артхаустук тасма деп мен буга кичине кошулгум. Мен синемарт деген да түшүнүк бар. Синема кино как искусство дегенчи, мындай. Ошондуктан мисалы мен Дараагырын ошентип тарткам. Мен Дараагырын фестиваль үчүн тарткан эмесмин да. Мен просто Дараагырын от души тарткам, чын жүрөктөн. Ошондуктан фестивалдарга барды, 50ден ашык фестивалга барды. Элдик дагы болуп калды. Элдик дагы болду. Мен өзүмдү өзүм мактаган болбойм, бирок коомго, маданиятка таасир тийгизген, акыркы 10 жылда таасир тийгизген бир 4-5 кинонун бири да. Мындай себеп дегенде Дараагырын туурап канча клип тартылды, канча ырчылар ошондой ырларды чыгарышты. Ал эмес жөнөкөй кишилер дагы барып ошондой кийимдер менен түшүп Инстаграмга чыга башташты. Бул Дараагырын мындай социалдык, маданий таасири. Азыр элдик тасмада айтып атпайсызбы, 40-50дөн чыгып атат депчи жылына. Аларга дагы жанагы балдарга элек болот деп атпайбызбы? Чоңдорго элек керекпи же керек эмеспи? Мен айтайын дегеним, азыр тартылганын баарын эле көрүп атат да, же суроталап ушундай болуп атабы? Коом өсүп келатат го дейм. Эми бул башкаларды билбейм, мени университеттен ошентип окушкан, философия деген сабактан сан гана сапатка өтөт деп үйрөтүшкөн бизде. Сан жок болсо сапат кайдан? Жылына 2 кино тартылса сапат кайдан? Тартылсын, ошо 50 кино тартылсын, 50-ин ичинен 10осу кассалык ийгиликке жетет, 10-нун ичинен 2өсү мыкты болсун. 4% экен, 50 тасманын ичинен 2өсү мыкты болсо, бул 4% да туура. Ошол эле 4% бизге аябай жетет. Негизгиси кино токтоп калбаш керек, кино тартылыш керек. Анан биз ошо Дараагырын тартканда түшүндүк. Дараагырын чыгарып туруп, ошол эле чоң фестивалдардан көрсөтүлгөндө чоң продюсерлер көрдү. Анан ушундай кинолордон жылына Кыргызстандан жок дегенде 2 чыгып турса, Кыргызстан эл аралык кино медиа планга кире алат дешти да. А мындай киностудиялар жылына чыкпайт да дейт. Медиа план дегеним чоң мейджорлор бар да. Булар жумасына 10 чакты кино чыгат, кинотеатрлар дүйнө жүзү боюнча. Ошол жака кириш үчүн мисалы Корея бүгүнкү күндө кирди. Себептен Корея тынымсыз бир нече жылдан бери сапаттуу кинолорду чыгарып келатат. Демек, кинопрокат менен иштеген сеттер, ошол мисалы айталы Волга сыяктуу же Central Partnership, алар билет Кореядан 2026 жылы 5 мыкты кино чыгат деп туруп, бир эме календарына бөлүп коет. Так бир киносы январь, март, июль, август, октябрь депчи. Кореядан 5 кино келет. Ирандан 3 кино келет, бөлүштүрүшөт. Америкадан жума сайын 3 кино деп бөлүштүрүшөт. Ошол картада, ошол медиа планда Кыргызстан бүгүнкү күндө жок. Фестивалдардын керек болсо прокатты эле айтпай эле коелу. Фестивалдардын да медиа планда Кыргызстан жокпуз бүгүнкү күндө. Бул жагынан 3 жылдан бери өткөрүлүп келаткан Бишкек эл аралык кинофестивалынын ролу өтө чоң. Негизги максат ошол. Кыргызстанда жылына мыкты 2-3 автордук кино, фестивалдык кино чыгат. Демек фестивалдар орун бергиле деген сыяктуу чакырык да. Анан Кан фестивали, Венеция, Берлин сыяктуу мыкты фестивалдар мынтип азыр Кыргызстанга карачы мисалы кичине кылчайып карай башташты. Кыргызстан дагы бар экен. Кыргызстандан жакын арада 5 жылдын ичинде мыкты кинолор чыгышы мүмкүн экен деп фестиваль башталгандан бери ошол мамлекеттик саясат менен бул жактан президентибизге мен өтө ыраазымын. Министрлер кабинетине да өтө ыраазымын. Ошол киночулардын демилгесин колдоп фестивалды колдоп беришти. Фестиваль болуп келатат. Фестиваль башталганда да дароо биз неме менен баштадык. Мен уюштуруу комитетинде бармын азыр. Жана шерине фестиваль болуп кетпеш керек деп, макта индустриалдык фестиваль болуш керек деп жюрилерге только мыкты жалаң гана ушул адискөй чеберлерди чакырганбыз да. Ошолордун азыр
кинобуз кичинекей тар эле чөйрө да. Эгерде фестивалдан сүйлөшүп, давай тиги, давай буга, бирден приз берели деп бөлүштүрүп башташса, ал замат да тарайт. Бул жаңы башталып келаткан фестиваль үчүн өтө кандай десем, кооптуу нерсе. Ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкек фестивалы эң эле мындай айкөл фестивалдардын бири да. Баары прозрачно. Баары прозрачно, баары мындай туура болуп келатат да. Айбек мырза, бул жакында эле август айында эсимде менен Тосор коому үркүндө эскерүү жөө жүрүшүн уюштурду. Быйыл ушул 5-чи жолу чыгышты. Мен өзүм бара алган жокмун, бирок биз ушул жүрүшкө барган сайын кимдер барды, биз менен эмне үчүн барды, мотивдери эмне болду деп мындай анализдегенге аракет кылабыз да. Анан менин кесиптештерим да айтып, биз менен мындай белгилүү режиссер чыкты быйыл деп аябай сыймыктанып айтып беришти да. Анан мен өзүңүздүн сөзүңүздөн уккум келип атат. Сиз үчүн үркүн эмне, анан үркүн жөө жүрүшкө эмне үчүн бардыңыз? Эми кандай десем, бул үркүн таасир этпеген кыргыз жок го дейм. Ар бирөөбүз эле үркүн дегенди укканда жүрөгүбүз бир жолу болуп кетет да. Анан ушул мен мурда укпаптырмын, мен ошол Facebook'тан эле көрүп калып, дароо эле ошо жазылып барып келдим. Ошо жөө жүрүш маалында, убагында өтө көп нерселерди уктук. Бул кандай десем, эми үркүндөн бери азыр 4-чү же 5-чи муун болуп кетти го дейм. 2016, азыр 2026. 110 жыл болот. 2026 4-чү муун. 4-чү муун болуп калабы? Эгерде 25 жылдан эсептесек, уже 4-чү муун, 5-чи муун болуп кеткен керек болсо. Ошо кездеги биздин бабаларыбыз, чоңата эмес, чоңаталарыбыздын аталары болот баягы. Анан мен деле бирөөнүн атасымын да, мен дагы 4 баланын атасымын. Менин уулумдун көз карашы менен караганда бул 5-чи муун экен. Анан биз муну унутпашыбыз керек. Бул өткөндөн сабак алып, бул көп нерселер жазылбай калган убагында, көп нерселер тартылган дагы эмес. Анан ошо кандай десем, менин оюмча ар бир чыгармачыл адам, ар бир сүрөткер келечекте тартам деген, чыгарам деген чыгармасына даярданыш керек да. Эртең менен ойгоно калып, давай могу жөнүндө кино тартабыз деп баштаган туура эмес. Муну сүңгүп кириш керек, изилдеш керек, теманы ичинен караш керек. Ошондуктан мен өзүмдү даярдап жүргөн темалар көп. Үркүндө ошолордун ичинде бар да. Ошондуктан дагы бардым. Биринчиден, экинчиден ошо Куран түшүрүп, ошо өтүп кеткен ата бабаларыбызга таазим деп. Ушу үркүн темасы биздин тарыхта эң чоң трагедия, өзүңүз деле айтып кетпедиңизби? Анан азыркы күндө мына жакында эле окуп калдым, Актанарым Кубат ажар жөнүндө, үркүн жөнүндө тасма тартам деп жарыялады. Негизи эле ушуга чейин тартылган тасма барбы үркүн темасында? Элдер көрө ала турчу. Медин Учкеев тарткан. Бирок мен трейлерин көрүп эле киносун көргүм келген жок. Мен да ошол трейлерди көрүп, мен мындай психологиялык жактан өзүмдү эметиш үчүн, сакташ үчүн көргөн жокмун да, ары кире алган жокмун. Сиз үркүн темасына кирем деген планыңыз бар, Пока план эмес, пока азырынча ниет. Ниет, жакшы. Дагы кандайдыр бир тарыхый окуяларга байланыштуу тасма тартам деген пландарыңыз барбы? Ниетиңиз балки? Пландар бар, азыр сценарий жазып атабыз. Негизи көп болуп кетти, 3 жыл болуп кетти. Бир сценарий дарыгыр деле ошондой болгон, 7 жылда араң бүткөн сценарий. Азыр бир эле учурда ушул 3 жыл мурда баштаган сценарийбиз бүтпөй аткандан башканы баштадык. Ал буюрса бүтөт окшойт. Тиги сценарийдин дагы бир бышчу күнү келет. Сөтмөдөн да айтпадым да. Кандай десем, чоң темалар өзүнө ошондой чоң олуттуу мамиле талап кылат да. Муну отуруп туруп муну бир айда жазып кое турган тема эмес. Муну бир сыйра өзүң элестеткенде бир сыйра жазып алып, анан ар материалдарды окуп, ардыр менен кеңешип, башка кинолорду көрүп, анан жарым жыл, 1 жылдан кийин кайра келип, кайра чогуп, кайра толуктап, ошо толуктап отуруп анан бүтөт да. Ушул сценарий жазганда, жазуучулар китеп жазганда жазат го, ошол сыяктуу эле көп
чоң процесс экен да, сиз Андан татаалыраак го дейм. Татаалыраак. Себеп дегенде жазуучулар жетпей аткан маалыматты каармандын ою менен билдирип коюшу мүмкүн да. А кинодо аны көрсөтүш керек да. Мисалы буюмдар кандай болсо ошо буюмдарды кинодо айтып кое албайт да. Эмен деген Таласта 12-кылымда айнек заводу болгон экен. Антип айткандан кийин ошол айнек заводду көрсөтүш керек. Демек барып изилдеш керек. Ошол эме кандай десем, бул жазылып калган нерсе тарых. Бизде музейде турат ошол заводдун бир экспонаттары. А заводдун өзү 10 000 киши иштеген завод болгон экен. Муну да мен тарыхчылардан уктум. Мисалы, бир мисал. Экинчи мисал, Сибирде ар бир 38 километринде ат сарайлар болгон. Эми ат сарай деп мен азыркы тил менен айтып атам, кербен сарайлар болгон. Алардын функциясы жана бир күндө ат чарчабай турганда 38 километр жүрчү экен да. Бул элестеткиле, бул канча деген аймакта канча кербен сарайлар болгон. Мисалы андай кербен сарайлардан саналуусу гана калды. Быйыл барып Ташрабатты мисалы көрүп келдик. Ошол жерде зынданы бар. Ошондой кандай десем, археологиялык жактан да изилдөөлөр болот. Жана биз айдайлар костюмдарды изилдегенде ошо костюмдардын баары изилденет. Колунда кармап турган чөйчөктөр ошол тартылып аткан, кино тартылып аткан доорго туура келеби, туура келбей, аны да изилдеш керек. Анан сүрөтчү аны сүрөтүн тартып берет, анан декоратор анын чөйчөктү жасап берет. Анан ошол чөйчөктү кармаганда кантип кармайт, бир сере ойлонуш керек аны да. А жазуучу анын жөнүн жазып берет. 10-кылымда жасалган чөйчөк менен кымыз ичип отурду депчи. Аны режиссер анын баарын кандай өзү жаза алса да, ошо жаза турган кишилерди таап келиш керек да. Ошондуктан кинодо кино сценарий дагы татаал жазылат, тартыш да андан дагы татаал да. Албек мырза, ушу акыркы суроолорумдан болсун. Азыр жасалма интеллект аябай биздин жашоодо чоң орду болуп калды да. Анан кинодогу, анимациядагы, анан сценарийдагы орду кандай болуп атат? Сиз өзүңүз жеке өзүңүз колдоносузбу? Кыргызстандагы сценаристтер, коомчулук кандай колдонуп атат? Анан келечекте мисалы үчүн анимациянын жок болуп кетиши коркунучу бар деп да айтып атышат. Мындай баардыгын ошо боттор, жасалма жасалма интеллект ордун алат деп. Мынтип айтат элем, жасалма интеллект бул каражат. Туурабы? Камерада эле каражат, ручкада эле каражат, диктофондо эле каражат. Могу микрофондор жокто илгери башкача интервью алчысыңар, журналисттер башкача интервью алчу. Могу светтер жокто илгери ламповый светтер колдончу. Жасалма интеллект деле ошо каражаттардын бири. Аны баары бир киши иштетиш керек да. Биз өзүбүздүн жумушта анимацияда колдонуп көрдүк. Бүгүнкү күндө биз каалагандай анимация кылып бере албай атат. Ошондуктан биз колдонуп келатабыз презентация учурунда гана. Себептен ал жеңил болот экен. Сүрөттөрдү тартып, эскиз катары колдонуп туруп, жазай келгенде ал биздин талаптарга жооп бере албай атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда биз, башка жактарда билбейм, Россияда деле ошондой. Дайыма байланышып турабыз, сүйлөшүп турабыз. Партнерлорубуз бар, Финляндиядагы студиялар менен иштешип турабыз. Аларда дагы жеңил, баштапкы этапта колдонуп атышат. А бирок финалдык этапка азыр бир да студия колдоно элек. Жана мисалы эскиз түрүндө презентация кыла койгонго өтө жеңил экен. Мисалы бүгүн заказ түшсө, үйгө барып туруп искусственный интеллект менен презентация жаза коюп эртең көрсөтө алабыз. А бирок тарта келгенде, музыка жаза келгенде бүгүнкү күндө биз аны колдонгон жокпуз. Чоң рахмат. Азыр биздин убактыбыз чектелип калды окшойт. Бүгүнкү биздин подкастка келип, ушул өзүңүз жөнүндө, чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтып бергениңизге ыраазычылык. Балким сизде бир эркин бир нерсе айткыңыз келсе, азыр колдонуп айтып койсоңуз болот биздин көрүүчүлөр үчүн. Балким жашаандар үчүн. Мүмкүн бизге окшоп ушул Кыргызстанда мультфильм, анимация өнүксүн деген кишилер бар болсо, кайрылсаңыздар. Мультфильм тартып жүргөн балдар болсо да бизге студияга келсе, биз кучак чайып тосуп алабыз биринчиден.
бизге кызматкерлер жетишпей атат. Экинчиден ошол кызматкерлер ошо аниматорлорго мультфильм тарттырам дегендер дагы болсо, кайрылса, андай жарандарыбызды дагы кучакчайып тосуп алабыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эсимде подкастында конокто белгилүү режиссер Айбек Тайырбеков агабыз болду. Келип бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык. Анан бизде бир кичинекей белегибиз бар эле. Бул деген эми биздин YouTube көрүүчүлөр үчүн, соц тармак көрүүчүлөр үчүн бүгүн кыргыз тил жөнүндө аябай көп сөз болбодубу? Кыргыз балдар кыргызча билиш керек деп. Эсимде изилдөө аянтчасы ушу кыргыз тилинин көйгөйлөрү жөнүндө изилдөө кылып ушундай китеп чыгарды эле, журналча. Анан Айбек мырза эң жакшы комментарий деп тандап бизге кийин жөнөткөн адамга ушул биздин журналчаны белекке беребиз. Бизге катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, биз менен болуңуздар, саламатта туруңуздар.